Бүгін 22 июлда министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары, УКМКның төрағасы Камчыбек Таршиев Ош Ноокат Разаков жолындағы авал менен танышты. Жерінде Камчыбек Таршиевке транспорт жана коммуникациялар министрінің милдетін аткаруучу Абсатар Сыргабаев, президенттин Ош облусундағы ыйгарым укуктуу өкүлү Элчибек Жантаев маалымат беришти. Камчыбек Таршиев Ош Ноокат жолунда иштин жай жүрүп жатканын белгилеп, октябрь айынын аягына чейин курулуш иштерин бүтүрүү милдетин койду. Бүгүнкү күндө да финансирование болуп курулуш иштери жүрүп атат. Латок орнотуу, тротуар куруу жумуштары жүрүп атат. Кырколсай жана Чилисай деген эки чоң мостубузда курулуш иштери жүрүп жатат. Мен мостуна да курулуш иштерин көрбөдүм. Кырколсайда объезд жасалып бүттү бүгүнкү күндө. Кечинде жасаганбыз. Эртеңден баштап уже проезд беребиз. Эмелер жасап атабыз деп атпайсыңар, жана жолдун жээгинде латок. Башында гана бир 10 чакта адам иштеп атат, башка эч ким. Биринчи участкада жумуш жүрүп атат. 10 чакта адам иштеп атат, башка эч ким жок. Бирок 10 чакта адам менен канча күнү бүтөсүңүз судан? Негизи биздин план боюнча 30 августка экинчи катмары жабып, обустройствосу толук аткарылып. Ноябрдын аягында, декабрдын баштарында мост бүтүрөбүз план. Трактор оталыш. Эменин ичичи мына Ноокаттын ичичи. Ноокаттын ичи былтыр 2023-жылы бизге ушул 28-ден 75-ке чейинки эки эң жаман участканы тандап алганыбызда Ноокаттын ичи калган. Жок, конкрет сөйдүм. Быйыл планыңарда бары бүт планда жок быйыл. То есть Ноокаттын ичи дагы калып кетет ошол. Значит, 3 мост бар. 3 мост бар. Ноокатка киребесте канча километр? Бир свой болду. 6,5 километр. 6,5. Ноокаттан кийинкиси канча километр болду? 6,5 бир километр, бир свой болду. 13 километр. Ортосундагы 6 километрде эчтеси жок. Ошо бойдон турат. Понятно. Мосттор боюнча бул Чилисай. Жалпысынан узуну 59 метр, туурасы 10 метр түзөттү. Тротуары 1,5 метрден болуп, жалпысынан габариттик немеси 14 метр болот. Опоралары, бул свайный опора, ар бир катарында 5тен болот, 20 свай болот. Канча свай кактыңар азыр? Азыр бүгүнкү күндө береговый опоранын 400-ун куюп атат. Промежуточный опоранын бирөөсү бүткөн да. То есть 20 свайдын канчасы куюлду? Айтыңчы. 20 свайдын 4-өө куюлду. 4-өө эле куюлду. Калган да 16 свай келет. 16 свай келет. 4 свайды канча? Бир жылда куйган. 2 жылда. Жок, биз негизинен 23-жыл басым жасадык. 24-жыл басым жасадык. 23-24-тө 4 свай курдуңар. Туурабы? Конкретно айтыңар. Ооба. Вот и все. 16 свай турат. 16 свай турат. Ну все понятно. Дальше кийинки. Бул жана жолдо келип көрүп атасыз, Кырколсай. Кырколсай жана объездный кылган. Объезд гана жасалды, башка жумуш жок. Ал жерде эч нерсе кылынган жок. Ал жерде канча свай керек? Ал жерге 15 свай керек. 11 свай. 11 свайдын канчасы курулду? Жасай элек. Бирөө эле курулду. Разборка жумуш жасалды. То есть көпүрө башталды экен да? Башталды. Объездный. Ооба, объезд жасалды. Все понятно. 3-чү көпүрө айтты. Ал жерде канча процент жумуш бүттү? Ал жерде 2 жолу котлован казылды, канча үкмөттүн деңгээлде чек алып кетти. Жок, канча процент да сурап атам. Иштелелик. Башталдыбы? 5%. 5%. То есть иш бүт болупту. 3 жол экен. Жок, карказдарына Практически жол экен. Ну понятно. Эгерде ушундай кылып иштесеңер дагы бир 5 жылда могул жер бүтөт экенбизде. Отчет тужач негизи эме өзүбүз билгендей облустубузда 313 миң Калдары турбач. 313 миң калкы менен Ноокат райондорунан бир жайгашкан райондордун бири чоң. Анан эме снова бизде азыр каралып жаткан Ноокат шаарын жана жакын жайгашкан айылдарды айланып өтө турган жолдун схемасын сунуштап атабыз. Мына азыр могу действующий жолубуз. Негизги трасса. Биз сунуштап аткан айланып өтө турган трассанын схемасы могу болот. Могу менен келип атабыз. Муну келип, анан могу жерден бирөөсү бир вариантыбыз. Бирок экинчи вариантын кечээ институттагы сунуштап аткан, мына узартып кетип, мына Карагаш деген айылдан түшүп кетүү деген да бир вариантты сунушташты. Узундугу канча болду жол? Узундугу мына жерде биз учурда мына бул жерде 18 км. Биринчи биз иштеп чыккан 9,1 километр. Ошол эле учурда дагы бир жакшы вариантын сунуштап атсак, мына 13,1 километр. Узунураак, бирок эффективдүү болот да. Канча көпүрө бар экен? Бул жерде 2 көпүрө болот. 12 метрлик 2 көпүрө. Өтө чоң эмес. Бул жерде баягы чоң
обязательно болуш керек. Магистральный жол болуш керек. Магистральный болуш керек. Экинчи категорияда болуш Жанагы ал жерде баягы чоң грузовой машина жүрө турган болуш керек. Көпүрөлөрдөн зымкып жасалыш керек. Эки жагына эки стоянка болуш керек. Сонун болду. Придорожный сервис. Бүт ушуларды жасаш керек да. Ошондо гана объездной сонун болот. Анан кийин азыр эптеп жасап койсок, мына эптеп сүрүп жасап койсо болот. Сүрүп жасап койсо болот. Бирок ал эми биринчиден иштебей калат, экинчиден ал кайра эле бузула берет, кайра эле жасай бересиң. Кетиргениңде 2-3 есе кайра кетип каласың. Ошон үчүн сиз ошондой маселени даярдай бергиле. Эми апсыз, макулбу? Ошол маселени даярдай келе конкретный эмен проекттин түзгүлө, сметасын чыгаргыла, даярдап туруп, проектин алып келип таштап. Макулбу? Анан биз аны өкмөттүн деңгээлине алып чыгып туруп, президенттен уруксат сурап, президент эгерде макулдук бере турган болсо, биз ушул жолду баштайбыз. Туурабы? Туура. Урматтуу президентибиз мага тапшырма берди. Ошол тапшырманын негизинде келип отурамын. Келип ушул жерде бир сыра таанышып, жер-жерине көрүп, кандай проблема болсо чечип, мына жаңы министр транспорт Абсатар Токтогуловичке тапшырмаларды берип, специалисттарды апарып ошол карап келип, жасагыла деп президент тапшырманы берип, ошон үчүн мен келип отурам. Анан 3 көпүрө бар экен. 3 көпүрөнүн бир көпүрөсү 10% жасалыптыр. Бир көпүрөсү 5% жасалыптыр. А бир көпүрөсү вообще 0% экен. То есть жасалып эле экен да, эч нерсе жок. Мунун бардыгын эми колго алып жасаш керек. Ошондуктан булар менен сүйлөшүп отуруп, качан бүтө аласыңар? Качан жасай аласыңар? Качан ушунун бардыгын мындай бүтүрүп элдин проблемасын чечишибиз керек деген маселени койгондо, булар менен акылдашып биз чечтик. Мына азыр буларга тапшырманы берип атабыз. Быйылкы жылдын октябрь айынын аягына чейин бүт ушу проблеманы чечип кетишибиз керек. Аркы кире бериш жол бир слою, чыга бериштеги бир слою, 2 слойдон болуш керек. Ортосундагы 6 километр толук бойдон 4 полосалуу, 2 полосалуу эмес, 4 полосалуу болуп жасалыш керек. Так, мына 3 көпүрө толук бойдон бүтүш керек 100%. Жумуш көп, өтө жумуш көп. Баардык күчтөрүн, техникаларын, специалисттерин бүт ушул жака таштайт. Мына уже техникалар келе баштады. Туурабы? Ошол көпүрөлөрдүн баардыгын билесиздер. Бизди мына азыр президент тапшырмасы менен билесиздер, өзгөндө айланып өтүш жол куруп атабыз. Ошол жерде 14 километр жол, бирок узундугу 200 метрден болгон, бири 200 метр, бири 150 метр болгон 2 чоң көпүрө курулуп атат. Мындай көпүрө Кыргызстандын мамлекетибиздин тарыхында курулган эмес. Биринчи рет курулуп атат. Ошол көпүрөлөрдү курган специалисттерди бул жерге алып келип атабыз. То есть мунун көпүрөлөрдүн баардыгы стандарттуу түрдө, толук бойдон жанагыдай өзүнүн проектлери менен сонун болуп курулуш керек да. Жаңы технологиялар менен. Ошон үчүн атайын мен мына ошол жолду мына Нурлан Чопонбаевич куруп атат. Ушу кишини атайын суранып алып келдим. Техникаларына алып келдик. Так, ушу киши ушуну мына мосттордун курулушун контролдойт. Анан булар жооп беришет. Андан сырткары азыр мына бул жерде асфальт завод жок экен, иштей эле экен али. Дробилка заводу иштей эле экен. Мен булар ушуга чейин карап чыктым да, бардыгын текшерип. Иштей эле экен. Анан булардын эми башка бирөөлөрдөн асфальтын алышат. Жанагы ошолорду даярдатышат. Ошолордун жолдун негизги маселеси калды эми жолдун сапаты. Жолдун сапатына укмуш көңүл бурулат. Жол сапатсыз курула турган болсо курбай койгон жакшы, андан көрөчү. Сапатсыз куруп, мамлекеттин акчасын кетирип, анан кийин дагы 1 жыл 2 жылдан кайра талкаланып, кайра ошончо акча кетирип койгондон курбай койгон жакшы, андан көрө. Так? Ошондуктан ар бир метр курулган жол сапаттуу курулганга биз көзөмөл кылабыз. Ал үчүн лабораторияларыңарды алып келгиле. Макулбу? Надзиратель деп койбой, үстүнө карагандарды алып келгиле. Карагыла ар бир метри. Биринчиден основаниясын, асфальтын, биринчи слой, экинчи слой дегендерди бүт сону кылдырып туруш керек. Анан эгерде туура эмес курулуп калса, башка болсо мына эл журт карап турасыңар, ушу ат көз кара көз карап турасыңар. Силердин көз алдыңарда курулат. Силер да маалыматты берип туруңар. Бергиле маалыматтарыңар. Силердин берген маалыматтарың баардык президентке жетип атат. Ал киши айтып атат, ноокаттыктар кыйналып бүттү го. Ошо Баткенге өткөн эл кыйналып бүттү. Эмне үчүн ушуну бүтүрө албай атасыңар деп, ал киши да кичине бизди урушуп атат. Мындай айткандачы, мындай бизге тапшырмаларды коюп атат. Ошон үчүн мына атайын мына таңгамал учуп келдим мен силерге. Эми себестойбуз. Анан жол курат экен десе эле, мамлекеттин акчасын талап, тоноп, чачып, же болбосо жанагы себес бир
bir tonna asfaltты мен сурап чыктым. Где-то bir 4000'den 5000, 5,5 чейин экен. Bir tonna себестоимость için. Ошолорду, например, 7-8 миң кылып, 10 миң кылып, акчаны баарын талап тоноп жок кылыш кыла турган болсоңор, жоо бересиңер. Конкреттүү түрдө. Мени билесиңер, мен эч кимди аябайм. Бул жакыным эле, бул тууганым эле, бул таанышым эле, бул акам эле, үкөм эле деген маселе жок, болбойт анда. Ким туура эмес иштесе, Минтрастын мына сотрудниктер барып турат болушуңар керек. Бардыңар жоо бересиңер. Бул жерде мына прокуратура органдары турат, укук коргоо органдары турат, коопсуздук органдары турат. Ушуларды жакшылап карагалаган. О силердин милдеттериңер ошол. Анан ар бир нерсени келип алып туруп, мен же болбосо министр же башкалар карап отурбаш керек. Силер карагыла ошолорду. Макулбу? Эгер туура эмес иштеген, сапасыз иштеген, мамлекеттин акча каражатын жанагыдай үнөмсүз эмес пайдаланып кандай болсо ошолорду жоопко тартыш керек. Мен ар дайым айтып келем элчи болгон жерде, ушул элдер да түшүнсүн, биздин ушул кызматтарда иштегендер да түшүнсүн депчи. Бирге жаза, миңге сабак дейт. Аябастан бир экөөнү отургузуш керек. Аябастан бир экөөнү жазалаш керек. Калгандары ошону көрүп тарбия алыш керек. Үлгү алыш керек. Ай болбойт экен. Кой, мамлекетте урдаш болбойт экен депчи. Мен дагы бир жолу айтып коеюн. Кече күнү дагы айтканмын. Уже азыр Акаевдин башкарып турган жок президент болуп. Мамлекетибизде президент болуп Бакиев турган жок. Мамлекетибизде президент болуп Атамбаев же мамлекетибизде президент болуп Жээнбеков турган жок. Бүгүнкү күндө мамлекетте президент болуп Жапаров турат. Демек, Садыр Кожоевич президент болуп турган маалда мамлекеттин кызыкчылыгын биринчи орунга коюш биздин негизги милдет. Болду, башка маселе жок. Ушул кызыкчылыкты биз коргойбуз. Коргош үчүн мен ушул улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет төрагасы болуп турамын. Так, президентибиздин негизги маселелерин берген тапшырмаларды аткарып турабыз. Урматтуу жергиликтүүлөр, силердин алдыңарда дагы бир жолу айтып коеюн. Урматтуу ушул жол кызматынын куруучулары бардыңарга тапшырма. Октябрь айынын аягына чейин ушул маселе бүтүш керек. Октябрь айында силер аягында ушул ноокатта проблема жок деп чыгып кетишиңер керек. Макулбу? Мындан кийинки жолдордагы бардык жерде Кыргызстандын бардык жолдоруну, кыргыз мамлекетибиздин бар жолдорун, мындан ары сапатын, курулушун системно текшерип турабыз. Системно текшерип турабыз. Бул деген эмне? Бул деген 2025-жылы кайсыл жерлер курулат, кандай максатта курулат, канча акча бөлүнөт, кандай бардыгын пландаштырып турган конкрет жасайбыз. Мону баштап коюп, таштап коюп, анан кийин элдер болсо кыйналып, же болбосо жол бүтпөй, же болбосо бузбай койбой, андай маселе болбойт. Кудай кааласа, ошол биз азыр ошо президентибиз да ушуну айтып атат. Буюрса 2-3 жылдын ичинде мамлекеттеги негизги трассалардын бардыгында порядок кылабыз. Негизги трассалардын бардыгында порядок кылабыз. А ички чарбалык жолдорду мына губернаторлор, акимдер булар өздөрү ошол жергиликтүү дептер менен кошо жасай беришет. Бирок бул бүгүнкү ушул ноокаттагы проблеманы чечүү боюнча, ушуну контролдоо боюнча сизге дагы президенттин ыйгарым укуктуу өкүлү, мына губернатору, Ош облус губернатору, сизге дагы тапшырма. Сиз ушуну күнү-түнү келип карап, эмне жакын турасыңар. Так? Анан кийин мен азыр кетем, ушул ойдон октябрда келебиз деп менен кош октябрда келип жүрбө? Макулбу? Келип турабыз. Келип туруңуз. Ар аптада бир жолу келип текшерип, канча жер жасалып атат, канча жасалбай атат, канча жумушчу иштеп атат, же болбосо иштебей атат деп бизге тапшырма мен берип туруңуз, маалымат. Мына азыр айтпадым, көрдүңүз, азыр Минтрастын представители айтып атат, мына бул жерде биз латокторду куруп атабыз деп. Мен келеткенде көрдүм. 10 адам куруп атат. 10 адам лопата менен турат. Эгер ошо 10 адам лопата менен иштей турган болсо, муну жол дагы бир 5 жылдан кийин бүтөт да. Туурабы? Ошондуктан ушул маселелерди контролго алыңыз дагы. Андан сырткары МЧСте ким бар? Келсиңиз. Мына ноокат жеринде өтө чоң быйылкы жылы табигый кырсыктар көп катталды, билдиңиздер. Ошол жерлерде Кудай сактасын, элибиз дагы тынч болду, бирок ошол өмүрү кыйылган адамдарыбыз дагы болду ушул жерде. Көптөгөн инфраструктуралар кетти, жолдор кетти,
материалдык чыгымдарга учурадык. Ошо маалда тапшырма коюлуп баары текшерилип турду. МЧС мына иштеп атты. Проблема барбы жокпу азыр? Мүмкүндө жок, бар жок. 183 үйдүн толук тазаланып чыккан. Инфраструктура көпүрөлөрдө азыр мен тарасың көпүрөлөр бар. Көпүрөлөр мына ушул табигый кырсыктын негизинде катталган табигый кырсык негизинде бузулган көпүрөлөр, жолдор 100% оңдолуп калыбына келтирилип бүтүш керек. Уктуңузбу? Анан кийин бузулган көпүрөлөр жылдап жата бербесин. Так, же жолдор болсо жылдап жата бербесин. Бардыгын калыбына келтирилген. 100%. Анан кийин калыбына келтирилсе көпүрөлөрдү жанагыдай кылып өзүңөр көрүп атасыз. Ылдый кылып, же низкий кылып куруп койбостон бийик көпүрөлөрдү куруп. Эгер эмдиги жылы келе турган болсо ошонун астынан өтүп кете тургандай кылып куруп, бышык боло тургандай кылып куруп, суу келген суунун күчүнү, кандай күчү келет, канча күп менен келет, ошолорду эсептеп, конкретный кылып кургулаган. Эптеп көз боемочулук деген жок болбойт мындан арычы. Көз боемочулук болдубу, айткыла силер. Макулбу? Мына бул жерде ушул көпүрөнү туура эмес куруп койду, көз боемочулук кылып койду деп айткыла. Биз буларды өзүбүз жазасын беребиз. Ошон үчүн иштеп атышат. Ошон үчүн бири министр, бири губернатор, бири зам министр, бири дагы башка болуп иштеп атышат. Туурабы? Ошол маселелерди чечкиле. МЧСке же ошо бир эме барбы, мындай претензия барбы, айткылачы. Акыркы 20 күнүн ортосунда болгон окуялар биздин элге сыноо келди. Аябай чоң сыноо келди. Энди дайым дагы жакшы кылып, жеңилирээк кылып берди. Айтайын дегеним, көп адамдарды үй жайына алып кетти. Şu кишилердин адамдары жипти кармап алып, жип менен элибизди алып өткөр берди, наргы немеде калган, барымта дейли, şu жакта калгандарды. Ол бир, анан экинчи таза суубузду алып кеткен. 3 ай өкмөт şu таза суу ичет, ошол Акшыраттардын жанагы эмеден түшкөн сууду. Азыр şu күндө жаңы түрбалар келди. Мен өкмөткө ыраазы болуп калдым. Şu кишилердин күчү менен сиздер жардам кылдыңыздар окшойт. Эми жакын арада şu 10 күндүн арасында суубуз барып калса, ойлоңуздар 120 миңден ашык калып суу жок болуп калды. Жакшы дагы өкмөт портерлерди чыгарып 1 тонналык, 2 тонналык чыгарып элге 100 литр, 50 литрден суу берип турду. Эndi айтайын дегеним, дагы шуну каттыгыраак алып берсе, МЧСтин баягы бөлүнгөн акчалар ыраазычылык барбы жок? Сону айтайын деп келатам. Рахмат айтып коюлачыларга. Рахмат. Ел ыраазы, өкмөттөн акча бөлүнүп, жаңы түрбалар келди. Биз эми сүйүнүп атабыз. 3 ай өкмөт сулуу дан кайра суубуз кеп калат экен деп. Рахмат. Баягы күндөрү элди куткарган şu кишилер болду. Колу да көтөрүштү. Мына урматтуу эл журт, сабыр керек. Сабырдуу болуңуздар, сабыр кылыңыздар. Силердин мына проблемаңарды көрбөй жатып калган жери жок. Мына бул жакта МЧС, мына жергиликтүү бийлик органдары, Министерство транспорт, булар бардык иштеп атышты, мындан ары да иштешет. Анча-мынча бүтпөй калган иштер болсо мындан ары бүтүрүшөт. Толук бойдон бүтүрүшөт. То есть силердин жыргалчылыгыңарды карап атканда биз кимди карайбыз? Рахмат. Кудай кааласа ошо президентибиз да ушуну талап кылып отурат. Муну контролдойбуз. Өзүм контролдоп турам, мына жолдорумор дагы бүтүшүн, мына бул өзгөчө кырдаалдар түзүлгөн абалды дагы жоюу боюнча дагы өзүм контролдоп турам. Макулбу? Рахмат. Силер эч кыжаат болбоңуздар. Кудай кааласа баары жакшы болот. Ошол эле мезгилде мамлекеттен берилип аткан бюджеттин үнөмдүү, сарамжалдуу пайдаланышын дагы биз контролдойбуз. Мурдагыдай берип коюп, кайсыл бир начальниктер же болбосо кайсыл бир ошого жакын адамдар бөлүп талап жеп кетпейт. Бөлүп талап жейм дегендердин бардыгын мыйзам чегине жооп тартабыз. Катуураак айтайын дедим, бирок айтпайм. Рахмат. Өмүрүңүз uzun болсун, рахмат. Мен ушул Акчасай Кулатов айыл өкмөтүнөн келдик. Ошол 28-нчи түштөн кийин кечке мал болду да бул кырсык. Мындайча айтканда үйдө отурганда жарык болуп туруп эле шарт жарык өчүп калганда адам кандай акыбалда калгандай болдук да. Ошондо мына губернаторубуз, акимибиз, МЧС булар түнкү саат 2-де уже ошол жерде болушту. Губернатор баш болуп, аким баш болуп ошол жерде жүрүштү. Эми эң негизгиси МЧСтин балдарга өтө чоң рахмат. Себеби Суайдан кетти, эми табигый кырсык экен, өлүм жетим болду. Бирок ошого карабастан элибизди ушулар губернатордон бөлүнгөн акча 2 күндө свет болду, 1 жумадай
таза суубуз болбоду. Жаңа Аксакал айткандай бардык портерлер менен эмчеси машиналары ташып элди суу менен камсыздап турду. Өтө чоң ыраазычылык билдиребиз. Сиз дагы ошол эми Борбордон келип бизден кабар алганыңызга сизге дагы өтө чоң рахмат. Рахмат. Минтранс. Аткара аласызбы коюлган тапшырманы же аткарылбайбы? Коюлган тапшырманы аткарабыз, күнү түнү иштейбиз. Кудай бурса сиздерди уят кылбай элге бүт шарттарды түзүп беребиз. Рахмат. Рахмат. Эми министрдин да сөзүн алып алдым. Аткарбай койсо, эгерде аткарылбаса эле жазасын тартат. Аткарылбаса мыйзам чегинде жоопкерчилигин тартат. Ошон үчүн министр болуп отурат. Туурабы? Илгери Союз маалда 3 смен иштейт элек да. Мен шахтёрмун да өзүм. 3 сменде албан иштер таң атканча бүтүп кетет эле да. Mana şunda hali günü tünü degeningizge qaraganda жаңғыдай смендерди уюштуруп, неме кылсаңыз жаңы убакыттан утасыз. Жанагы командир күчтүү болсо, калгандары баары туура жол менен кетет, ишиңер баары алдыга жүрүшсүн. Мына бир Алладан сурап берейин. Амин. Аллахым, mana şu баардыгыңардын ишиңерге Алла Таалам өзү колдогон болсун. Иштериңер алдыга жүрүшүп, mana şu проблемаларды, мына Камчыбек иним айткан проблемалар баары Алла Таала çeçip versin. Bana şunu sizler hareket kıgıla, Allah'dan bereket olsun. Daima tınç bulayı, salamat bulayı. İkinci bunda canlıda ot belası, su belası. Allah Teala özü saktagan olsun eli yurtumuzda. Eli yurtumuz aldığa karab önü ösügüp jüreverişi. Эми биз эми бая башында айтпадым, биз урматтуу президентибиз Санур Кожоевичтин тапшырмасы келдик. Президентибизге бир дуа кылып коюңуздар. Бүгүн президентибиз келип, мына Жалал Абадта бир чоң кести ачып атат. Ар барып наркы Каракөлдө бир чоң кести ачып атат. Мына мен эртең менен саат 4-тө туруп жумушка чыгып кеттим. Президентибиз эртең менен саат 5-те туруп чыгып кеткен. Рахмат. Мына ошо мамлекет башчысына бир дуа кылып бериңиздер. Амин. Amin. Amin. Allah Teala mana şunda sizlerde, mana Kamçıbek, Sadır'da Allah Teala özü bizge Kırgız eliga, manda kıynalıp durgan malda bir padarka kılıp öyle verip koydu deyim de Allah Teala verdi de Allah'dan bir ruhsat işlerse bolboydu. Mana şu sizlerden işinger daima aldığa yürüşüp, Sadır'dan işi aldığa yürüşüp, Kırgız elimde mana şu dünyaya tanıtıp aldığınızı 10 memleketlerin katarına koşup mana şunda tur işlesenger Allah Teala bire verir. Daima Allah Teala olsun. Rahmat. Бул ноокат жолу буга чейин бир топ көйгөйдү жаратып, бир топ элдин нааразычылыгын жаратып келген. Былтыры өзүңүздөргө белгилүү болгондой 13 километр бир слой басылган. Ошол боюнча жумуштар бул жерде жүргөн жок болчу. Мына ошонун баардыгын жумуштарды тез аранын ичинде сапаттуу бүткөрүү боюнча Камчыбек Кыдыршаевич өзү тапшырмаларды берди. Биз тапшырмаларды алдык. Октябрдын аягына Кудай буйрса баарын бүткөрүп элге пайдаланууга беребиз. Иш сапардын алкагында Камчыбек Таршиев жергиликтүү тургундар менен жолугуп, алардын арыз сунуштарын укту. Маселелерди чечүү жагын жана жол курулушунун сапатын өз көзөмөлүнө аларын айтты. Бул жерде эч кандай иш жылган жок эле. Бул айттым, жанымдагыларга айтамын, бул көпүрөдүн алы бир стойкасы тура элек, бул качан бүтөт экен бул? İş traktörleri turat, işlegen adam yok. Bana gece sel oldu, selin banası da çoğunlarımız aralaşıp gelip kaldı dağın, karasa köy bari bana şu iş aldığa jılbay durgan eken. Bular öte жақсы айтты Камчы. Bularga kengire neme berdi, akça jağdan barını hükümet kamsızlap verirse, bular dörtke organizovat etiş gerek de, teskindörde bütse. Айтайын дегенім, ноокат эл үчүн быйыл аябай күчтүү сыноо болду. Мына азыр менден мурун киши айтып өттү. Сел деген бул чоң апат нерсе экен, элибиз сыноодон өттү, буюрса сыноодон өттү. Мына азыр жакшы билдирүүлөрдү айтты, министрлерди сүйлөттү Камчыбек Кыдыршаевич. Эми Кудай буюрса жакшы болуп кетет окшойт. Бирок мен бир нерсени байкадым. Şu өкмөтүбүз бар экен, элди кече колдоп койду. МЧС деген балдары суда туруп элди куткарды. Мына энди таза суусуз калдык эле. Азыр түрбөлөр бөлүнүп келип, аябай чоң жакшы курулуштар, түрбөлөр, жаңы түрбөлөр болуп атат. Буюрса ошо түрбөлөр менен сууларыбыз эл менен камсыз болуп калса, жолубуз бүтүп калса, көпүрүктөрүбүз бүтүп калса, ноокат элиге жакшы болот дейм.
Камчыбек Ташиев жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн, жетекчилерди таза иштөөнү, коюлган тапшырмаларды так аткарууну белгиледи. Мамлекеттин акчасын сарамжалдуу пайдаланып, сапаттуу жумуш аткарылбаса катаал чаралар көрүлөрүн эскертти. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.